Салам алейкум. Сиз Закир Наикты укса болбойт дедиңиз. Бул сөзүңүз мусулмандарды бөлүү эмеспи? Сиздин сөзүңүз Кыргызстанда шарият болуп калган. Сизди көп адамдар ээрчийт. Мен адашсам өзүм эле адашам. Анткени мени ээрчи турган адамдар жок. Сиз адашсаңыз артыңызда канча адамды кошо ала кетесиз. Мүмкүн Закир Наик туура жолдо. Сиз адашууда болуп калсаңызчы? Алла билүүчү да. Закир Наикты угуп миллиондогон адамдар мусулман болгон. Кыргызстанда угушат. Биз карапайым адамдар мечитте көп аралап жүрөбүз. Азыр аябай көп бөлүнүү. Сиздерге билинбейт, сүйлөп кое бересиңер. Анан башталат. Максат ажы айтты, ал адашпайт, биз ээрчийбиз деп. Пайгамбарыбыздан башкаларыбыз адашып кетүүгө толук мүмкүн. Эмне үчүн Кыргызстанда Кур'ан, эмне хадис, эмне далил кандай болот үйрөтпөйт? Эмне үчүн Кыргызстанда Кур'ан, эмне хадис, эмне далил кандай болот деп болот үйрөтпөйт? Бар эле биздин мазхабта эмес, аны билбейбиз деп коет. Бар эле биздин мазхабта эмес, аны билбейбиз деп коет. Башка мазхабтагы аалымдарды угузбайт. Ушунун себебинен бөлүнүү аябай көп болуп жатат. Аллахтын динин чектебей ал аалымдарды деле уккула, өзүңөр чечим чыгарсаңар десе болот да. Өткөндө мечитте бирөөнү имамчылыкка чыгарбай коюшту. Фарыздан кийин зикир чаласын деп. Кыргызстанда общий зикир чалганды шарият кылып алышкан. Буга далил жок десең бүттү, душмансың. Имам Шафии эмне үчүн ушундай даражага жеткен? Ал көп учурда өзүнүн ойлорунан кайтып турган. Мүмкүн адашып кетемби деп. Сиз дагы мүмкүн ойлонуп туура шариятты жеткизсеңиз деген үмүттөмүн. Менден кетсе кечириңиз. Алла разы болсун. Биринчи мындай да туугандар, Закир Наик боюнча өткөндө деле айттык эле, ал урматы, мээнети, даражасы, динге чакырып атканы өзүнүн даражасында, өзүнүн ордунда. Сый урматы өзүнчө, алхамдулилля. Биз андай эле баягы көздү жумуп алып ура эмеспиз. Аң сезим менен баарын түшүнүп туруп айткан эмес. Кудайга шүгүр, Таурат, Забур, Инжил, ошолордун китептерин, андан кийин Алла Таала ушундай чеберчилик берди, Кур'ан-ы Карим менен аларды ынандырып тартып атат. Машалла, азамат деш керек. Бирок акыйда, фикх маселесинде мен айткам. Туугандар, акыйдасы салафи акыйда. Орта Азиядагы акыйда туугандар, бул матуриди акыйда. Эми сиз мындай көп нерсени билбейсиз да, мына суроо берип аткан жигитпи же ким экенин билбейм. Сиз көп нерсени билбейсиз да. Наоборот, биз ушул жерде мисалы Кыргызстанда ар кандай ойлорду айтып атпайбыз. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Кыргызстанда бир эле Ахли Сүннат вал Жамаат Ханафи мазхабы эле болсун. Мына проблема жок. Бөлүнбөй эле. 13 кылымдан бери келаткан ошо Ханафи мазхабты эле кармангыла. Бүттү. Мына наоборот, сиздин айтууңузда сизден кайра күчөйүп кетип атпайбы? Анан кийин эми ал Закир Наикти мен учурашып сүйлөшкөн киши эмесмин. Атак мындай бир жерлерде мен көрүп калганда, ал мисалы Рафи Адайын деп коет. Мисалы бизде Ханафи мазхаб менен намаз окубайт. Ошондой кол көтөрүп окуганда ал дагы жок деп чыгарып аткан жерибиз жок. Ал мүмкүн Шафи мазхаб, Хамбали мазхаб, Каза Салафи башка немеде да. Эми ошон үчүн алхамдулилла ар бир чөлкөмдө өзүн мурунтан карманып келген 4 мазхаб бар туугандар. Төртөө тең Ахли Сүннат вал Жамаат деп коет. Ахли Сүннат вал Жамаат пайгамбардын сүннөтүн кармаган, сахабалардын жамаатын кармангандар. Ханафи мазхаб, мына биздин Орта Азияда Ханафи мазхабты кармап келген. Шафии, мынаки наркы Кавказга барсаң, алар Шафиилерди кармап келген. Малики деп коет, мына Северный Африкадагылар. Малики, Хамбали деп коет, Саудияга барсаң жана башка. Демек ар бир чөлкөмдө алхамдулилла кылым